Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Түрк академиясынын президенти Дархан Кадырали менен жолугушту. Жолугушууга Түрк академиясынын өкүлү профессор Кадырали Конкобаев катышкан. Анда билим берүү жана илимий изилдөөлөр чөйрөсүндө кызматташуу туурасында пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы 2018-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүүдө жана Манас эпосун кеңири жайылтууда көрсөткөн көмөгү үчүн Түрк академиясына ыраазычылыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле түрк тарыхы, маданияты жана түрк тилдүү элдердин улуу инсандарына арналган эл аралык конференциялар, форумдар жана семинарларды өткөрүү боюнча академиянын активдүү ишин белгиледи. Маданий гуманитардык кызматташуу маселелери өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу алакаларды өнүктүрүүдө чоң роль ойногонун дагы айтып өттү. Манас жана Ош аба майдандарында бүгүн Бишкек-Ош, Бишкек багыты боюнча Air Манас авиакомпаниясынын бардык каттамдары иштеген жок. Бул туурасында 24 KG агенттигине учакта уча албай калган жүргүнчүлөр билдиришкен. Манас эл аралык аба майданы маалыматты тастыктады. Техникалык себептерден улам 6 каттам аткарылбай калган. Техникалык себептер жоюлгандан кийин каттамдар иштеп баштайт. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков федералдык каржылык корпорациясынын өкүлдөрү Петю Николов, Салтанат Алымкулова жана Нассер Масоудду кабыл алды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Жолугушууда тараптар мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде мектептерди куруу жана реконструкциялоо долбоорунун алкагында жүрүп жаткан жумуштарды талкууга алышты. Долбоордун негизинде Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларында 20 жаңы мектеп куруу пландалган. Азыркы учурда эки шаардын бийлиги билим берүү мекемесин куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берген. Жакынкы 6 айда IFC эксперттери мектеп курулуучу ар бир тилкенин жайгашуу ордун, техникалык экономикалык негиздемесин эске алуу менен мектептердин курулушуна кетчү каражатты аныктап чыгышы керек. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда зордолуп өлтүрүлгөн белгилери менен кишинин денеси табылды. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жороктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Шектүүлөр кармалды. Каза болгон адамдын өздүгү такталган, ал Бишкектин буга чейин соттолуп чыккан 28 жаштагы тургуну болуп чыккан. Ошондой эле анын өлүмүнө шектелип жаткандардын өздүгү дагы такталды. Алар Чүй облустун буга чейин соттолуп чыккан 27 жана 30 жаштагы тургундары. Маалыматка караганда 3 шаран буга чейин түзөтүү мекемесинде чогуу жаза өтүшкөн. 3-октябрда алар чогулуп спирт ичимдигин ичишкен. Ортодо пикир келишпестик жаралып мушташкан. Бирөө алган жаракатынан улам каза болгон. Бардык май куюучу бекеттери жаңы жылдан баштап сатуунун автоматташкан системасына өтөт. Бул туурасында экономика министрлиги билдирүүдө. 2020-жылдын 1-январынан тартып бардык май куюу бекеттери мунай өндүрүмдөрүн сатуунун автоматташкан системасын орнотушу шарт. Ал контрабанда жана көмүскө сатууга каршы күрөшүүгө жардам берет. Мындан тышкары кассалык көзөмөл аппараттары орнотулат. Мындай шартта кардар төлөм жүргүзүп, чек алмайынча күйүүчү майды ала албай калат. Сатуу фактылары онлайн режимде салык кызматынын серверине жөнөтүлөт.